Абдрахманов Канатбек Эрмекович, biz sizden Жогорку Кеңеште мен эме Камил Абдыразаковна аябай жүйөлүү сунушун айтты. Чындыгында бүгүн парламенттик угууду биз Жогорку Кеңештин комитети, социалдык комитет өткөрүп атат. Министр айым берилген суроолорго гана жооп берип койсо болот эле. Себеби биз сунушту комитетке берип атабыз. Комитетке бергенден кийин комитеттин атынан сиз жооп бериңиз бизге. Биздин сунуштарыбыз кимиси өтүп атат, кимиси өтпөй атат. Анан келип алып туруп жаман үйдүн коногу бийлейт болуп, өзүңүздүн укугуңузду министр айымга берип коюп, эрке кыз кылганыңыз болбойт. Эркелик башка жерде болсун. Бул жер мамлекеттик кызмат, мамлекеттик жоопкерчилик деген болот. Ошондуктан мен мыйзам жолунда өзүмдүн депутаттык милдетимден аткарып, комитетке ошол 10 күндүк мөөнөттүн ичинде тиешелүү мыйзамдын долбоору боюнча сунуштарды бергенмин. Экинчиден, Канатбек Эрмекович, сиз илимдин туу чокусунда турган биздин президентибизсиз. Ошондуктан сиз өзүңүздүн ким үчүн жагынып сүйлөйм деп атасыз, сиз кечирип коюңуз, аксакалсыз. Сиз менен мен илим жаатында талашпайм, бирок мамлекеттик тил боюнча мен кыргыздын патриот кызы катары талап кылам. Мамлекеттик тил боюнча мыйзамды биз былтыр аябай сонун кылып кабыл алып бергенбиз. Зарылчылык болсо, муктаждык жаралса гана анан расмий тилдер колдонулат. Ушул жерде 99% биздин түпкүлүктүү кыргыздар эле отурат, түшүнөт. Экинчиден, окумуштуулар дагы өмүр бою кыргыз мамлекетинде жашап аткан адамдар. Кыргызды сыйлап, кыргыздын тилинде өткөрүп койсок эч ашыкчалык кылбайт. Себеби бул Жогорку Кеңештин атайын регламентинде кыргыз мамлекеттик тилде өткөрүлөт жыйындар деген талап да бар да. Сиз туура түшүнүңүз, биз сизге сын айтпайбыз. Сунуш катары айтып атабыз. Сиз бизге үлгү болушуңуз керек, тескерисинче. Биз туура эмес сүйлөп атсак, таза кыргызча сүйлөп айтсак, сиз бизге сын айтсаңыз, биз сиздин сыныңызды биз кабыл алабыз. Биздин кыргыз тил боюнча аябай сонун иштеп аткан адамды алып салдык дагы, азыркы эми жетекчини койгондон бери артка кетти да. Тескерисинче мамлекеттик тилибиз дагы кордоло баштады көрүнгөн жердечи. Ошондуктан Камил Абдыразаковнун айткан сөзүн мен толугу менен колдоймун. Мындай болбойт, биз өзүбүздүн ордубузду билип алайлык бардыгыбыз. Өнер айым, мен комитетке берген сунуштардын бир эки маселесин гана, мен да кеч келип калдым, бюджет комитетинде маселелери катышып турганан келдим. Министрдин оюнан эки эле беренеге берген сунушумду уктум да. Жанагы бөлүмчөлөр боюнча айтылган маселе боюнча, анан мүлк боюнча айтылган эки маселени гана уктум, калгандарын уккан жокмун. Ошондуктан мен сизден уруксат сурайм. Ушул жерде бүт окумуштуулар отурат, алар дагы өздөрүнүн ойлорун, пикирлерин айтса керек. Мен өзүм берген сунушту бир катар айтып коюуну туура көрүп атам. Ошондуктан андан мен өзүмдүн оюмду толук айткандан кийин, анан менин берген сунушума жооп берүүчү адамдар болсо, суроолорун, жоопторун угайын. Ошондо туура болот. Себеби бул мыйзам биздин Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы жөнүндөгү мыйзам болуп атат. Атайын жаңы мыйзам катары алып келип атышат. Мурдагы мыйзам эмес, жаңы мыйзам катары алып чыгып келип атышкандан кийин. Анан мен өткөндө дагы сизге Канатбек Эрмекович суроо бергенмин. Муну мыйзамдын долбооруну өзүңөрдүн жалпы чогулушуңарда талкууладыңарбы? Ошол чечимди кабыл алдыңарбы деп эң жогорку органыңар силердин жалпы чогулушуңарда өзүңөрдүнчү. Ошондо мыйзамдын долбоору кабыл алынып, талкууланып, анан кийин сунуш кылындыбы, чечимиңиз барбы, эми келгенде ала келиңиз деген сунушту мен өткөндө айтканмын сизге. Ошондуктан азыр ар жерден туруп бир кожоюнчулук кыла бергенде болбойт бул мыйзам. Бул мыйзам биздин өзү Жогорку Кеңешке келген. Биринчи окуудан өттү, комитет кожоюн азыр, Жогорку Кеңеш кожоюн. Ошондуктан бул жерде бардык багыттарда мыйзамдуулук жагына сергек мамиле жасайлы, Венер айым. Комитеттин жоопкерчилигинде да мыйзам азыр.